İbadаттын түрлөрү өтө көп болот. Намаз, орозо, зекет, булар негизги ибадаттар болсо, дагы бир купуя болгон, жашырын болгон ибадаттар бар. Алар ой жүгүртүү, акыл калчоо дагы ибадаттын бир түрү болот. Ошолордун арасында жашообуздун маңызы болгон ырыскы издөө дагы ибадаттын бир түрүнө кирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү хадисинде ырыскыңарга шашылбагыла. Анткени пенде бул дүйнөдө акыркы ырыскысына жетмейинче өлбөйт. Алла Таалага таквалык кылгыла. Ырыскыңарды Алла Тааладан кооздоп, адалдан издеп, арамдан качып сурагыла деп айтат саллаллаху алейхи ва саллям. Ырыскы 3 түрдүү болот. Биринчиси жеңил келет. Ал үчүн бенде эч кандай аракет кылбайт. Экинчиси ырыскыга бенде аракет кылыш керек болот. Аракеттин артынан Алла Таала жазган ырыскыга жетет. Үчүнчүсү бул Алла Тааланын тоопугу менен болот. Кимге Алла Таала мүмкүнчүлүк берген болсо, Алла Таала кимге тоопук берген болсо, ал адам ырыскысына жетип бара берет. Негизи эле динибизде ушундай айтылат. Кимде ким эрте менен туруп, багымдат намазын жамаат менен окуп, үйдөн эрте чыгып, даарат менен чыгып, ырыскы издеген болсо, ал адамдын Алла Таала ырыскы эшиктерин ачып коет. Себептерин жеңил кылып коет. Ал адамга Алла Таала өзү тоопук берип коет деп айтылат. Бир тууганым, ар дайым эрте менен туруп, Алла Тааладан үмүт кылып, эрте мененки багымдат намазын окуп, ырыскы издеп жумушка чыккан болсоңуз, ар дайым Алла Тааланын колдоосунда болосуз. Дагы бир хадистерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге үммөтүнө дуа кылып айтат. О Аллахым, менин үммөтүмдүн эрте мененки убактысына береке бергин деп айтат. Алла Таала баарыбызга ырыскыны адалдан таап, адалга жумшашыбызды насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху.